10 жыл мурун Айзада менен азыркы Айзаданын эмне айырмасы бар дейт. Айырмасы деле жок. Ошол эле Айзада мүнөзү өзгөргөн жок. Ошондой эле тарс турс, даң дүң. Бирок жанында жүргөн адамдар өзгөрдү. Чыныгы досторум бар азыр. Мурун бардыгын эле дос деп эсептей беришкен. Сизди өзүңүздөн бир топ жаш улуу мырза колуңузду сурасам эмне кылат элеңиз дейт. Үй бүлөсү жок болсо макул болмокмун. Анткени сүйүүдө кичүүбү улуубу эң негизгиси бири-бирин сүйсө, урматтаса, курак мааниси жок. Үйдөн бир нерселерди издеп атып, мен загранпаспортумду таап алдым. Анан ойлонуп коем, качан ушул загранпаспортумду кармап алып аэропортто күтүп, жаңы мамлекетке барып калабыз деп. Буюрса, бардык нерсени тирүүлүк жеңет. Ден соолук. Нарыксың го дейт. Ала 52 килограмм чыгам, буюрса дагы 49 килограмм болсок идеальный вес болот. 3 килограмм. Фигура жокко дейт. Фигурный болуштун деле кажети жок. Залга фигурный болуш үчүн келбейт. Залга ден соолукта болуш үчүн, ден соолукту бекем кармаш үчүн келет. Мен төшүм чоңойтуп же жамбашым чоңойтуш үчүн келбейм залга. Мен өзүмдү ар дайым тонуста кармап жүрүш үчүн залга келген жагат негативди бардык нерсени чыгарып коем. Ошол себептерден мен ойлойм, жамбашты эмес, же болбосо төштү чыгарыш үчүн келбейт залга деп. Залга деген ар дайым денени каныктырып, тонуста бир темпте жүрүш үчүн келиш керек. А что там пусто сегодня? Воскресенье, все отдыхают из-за этого.
эркекке окшобойт ата-мата дейт. Сиздер өзүңүздөр жазбай эле коюңуздар. Жакпай атсам эмнеге көрүп атасыздар билбейм. Чыгып кетиңиздер эфирден. Сиздерди көрсүн деп муктаж кылган жокмун. Каалаганыңыздар көрүңүздөр, каалаганыңыздар көрбөй эле коюңуздар. Негатив жазсаңар келсе жазып алгыла. Жана эле бир дос балам менен сүйлөшүп калдык эле. Жашоосунда эч нерсеге жетишпеген, анан ар дайым наразы болгон адамдар эч качан ийгиликке жетишпейт да. Анткени бутунун астында талпак бут кийими болсо дагы ыраазы болбойт да. Мисалычы, ошондой эле болуп атат да. Азырчы өзү үйдө жатып алып, диванный критики туруп спорт менен машыгып жаткан, кыймыл кырып аткан адамдарга всегда комментарий жазат, хейт айтышат. Бул болгон нерсе. Мен биринчи жолу көрүп аткан жокмун. Ошол себептерден комментарий жазган эркектерге таң калам. Биринчиден эркек деген эркектей эле болуш керек. Инстаграмга кирип алып бир кыздын түз эфирине комментарий жазып, анан өзүнүн оюн билдирбей эле эркек болбойбу андан көрчү. Кала турган жумушун кылсын, тийишпесин. Привет. Не обращай внимания на них. Конечно, без проблем. Эгерде алардын ою менен эсептешсең, айтат го, акмак менен акылды урушуп кетсе, акылдуу күнөөлүү депчи. Анткени акылдуулук кылбай, акмак менен айтышып туруп алган адам күнөөлүү деп. Ошол себептерден негатив жазгысы келип атса, жашоосунда кыйынчылык болуп, бирөөдөн чыгаргысы келип атса, чыгарып алсын. Бирок жаратканым айткан, жүрөгү таза, жакшы инсандарга ар дайым бере берет. Привет. Да, правильно, у моего мужа даже инстаграма нету, дейт. Молодчик, эркектей болуш керек всегда, я думаю. Бирөөнүн бир кыздын прямой эфирине кирип алып, өзүнүн күчүн, эркектигин көрсөтпөстөн жумуш кылсын, жүрсүн, турсун, тийишпесин, пожалуйста, төрт тарабы кыла. Асель как дейт? Асель азыр реанимацияда эч кимди киргизбейт. Биздин жардам бергенибиз жакшы калып элек, жакшы чай ичкенде, бата кылып атканда дуа кылып коюш керек. Ошол эле кыймылдап калды деп атат, жакшы жаңылык бар деп. Буюрса, биз Аселге ишенебиз. Ал кече эле Аселди жамандап, кече эле аны хейттетип отурган инсандар бүгүн боор ачып башкача болуп калышты да. Мисалычы, адамдын колунда бар алтындын баркы жок деп коет да. Колдо бар алтынды эч ким барктабайт. Тирүү болуп турганда, мисалы, азыр деле мисалы келтирейин, мага канчалык негатив айтылып атат. Сен эркектей болуп, анан күйгө тийбейсиң, спорт менен машыгасың да тамада. Это все временно. Жашоодо бир мисалы да, ошол нерсе мен менен болуп калсачы, сиз менен болуп калсачы,
хейт сүйлөгөн адам байкушум депчи боор ачып калат да всегда. Ошол себептерден тирүүсүндө боор ачыгыла, тирүүсүндө жакшы көргүлө, тирүүсүндө сыйлагыла. Анан кийин баягы ооруп калганда же болбосо да бир нерсе болуп калганда тим эле апасы өппөгөн кишидей болуп жакшы сөз айтып, адамдын көзү барында сыйлаш керек, сөзү барында сыйлаш керек деп ойлойм мен. Анан кийин эле баатыр болуп чыга калбайчы. Сен ишиң болуп атса көрө алышпайт, ишиң болуп атса сен жаман көрүшөт. Сен бир нерсе болуп байкуш болуп калчы, ошондо элге жагасың. Сен байкуш болгондо элге жагасың да. Сен тың болуп, жашооңду жасап, ишиңди кылып, алдыга аракет кылып атсаң, эч кимге жакпайсың, сен эч ким жактырбайт. Бывает время, когда сен байкуш болуп ишиң жүрбөй калсынчы, баардыгы байкуш, байкуш деп сага боор ачышат, сени жакшы көрө башташат. Ошол себептерден айтат элем, баардык нерсени баарында сыйлаш керек. Баардык нерсени учурунда баркташ керек. Андан кийин алтын болуп чыга калбайчы. Ошол себептерден колуңдан жакшылык келбейби, жамандык кылба дейт да. Жакшы сөз келбейби, жаман сөз айтпа. Болду, ошол эле закон, башка закон жок. Кандайсыз, мээримже, жакшысызбы? Жакшы жүрөсүзбү? Качан келесиз? Алтышкан бирөөнүн кайгысын бөлбөш керек, сыйлайлы бири-бирибизди, сага ак жол, жолуң ачык болсун дейт. Рахмат чоң. Привет. Тура айтасың дейт. Өздөрү колунан келбейт, бирөөнү көрө алышпайт дейт. Өзгөчө бизде кыргыздарда ошондой. Жасап атсаң жардам бере алышпайт же көрө алышпайт да. Кетире берет, кербен жүрө берет албетте. Алдайын турбачы страшный болуп калат экенсиң дейт. Адина, чоң рахмат. Залда страшный болосуң, бирок залдан чыкканда сенден күчтүү, сенден ден соолуктуу адам жок. Залдан эч ким страшный болбойт. Так что, если негатив жазгыңар келип атса, пожалуйста, төрт тарабыңа барып коюла. Прямой эфирден чыгып кеткиле. Если оюңар түз болсо, пожалуйста, жазгыла. Бирөөнүн көңүлүн түшүрүп не кыласыңар, же ошодон удовольствие аласыңарбы, же ошодон рахат аласыңарбы. Ади деген эркек сымал бирөө жазыптыр, төшүң салаңдап жатат депчи. Төш көрбөй жүргөн окшойсо буга чейин. Барга көпкө, жокко чөккө дейт ооба. Негизи элдин тээ аягы бузулду дейт. Мактанып жатасың да дейт. Сиз ошондой воспринимать этип кабыл алып атсаңыз, ошондой кабыл ала бериңиз. Ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша кабыл алат. Ар бир адам өзүнө керектүү нерсени кабыл алат сүйлөп атканда.
ошол себептерден өзү кандай болсо сөздү ошондой түшүнөт. Жакшы сөздөн да негатив тапкандар бар. Алардын ичи мусорго таштандыга толуп калган, поэтому негативди всегда байкашат, позитив жок да. Каждый думает в меру своей испорченности, көңүл алба дейт. Айзада алтын азыраак сүйлөсөңүз батыраак үйөгө тийесиз дейт. Мен үчүн үйөгө тийүү чоң максат эмес. Кимдир бирөө үчүн болсо, ошол себептерден мен үйөгө тийемби, тийбеймби ойлонбой эле койсоңуздар болот ал жөнүндө. Тийбей каламбы, аябай кимдир бирөө үчүн чоң маселе окшойт үйөгө тийиш дегенчи. Биздин менталитетибиз ушундай болуп калган да, аял киши эмне кылыш керек, үйөгө тийиш керек, бала төрөп үйдө отуруш керек. А на самом деле аял киши деле карьера жасаганга укуктуу, өнүгүүгө, өсүүгө укуктуу. Это наш зал. Всем привет. Сиз канча бир туугансыз дейт. Мен 3 бир тууганмын. Бир тууган эжем бар, үй бүлөлүү Таласта. Бир тууган байкем бар, үй бүлөлүү адагы Таласта. Мен үйдүн кичүүсүмүн. Үйдүн көкүрөк күчүгүмүн. Вы сегодня такая бойкая, говорит, спасибо. Ну, я каждый день такая, потому что у меня такой характер. Бетке айтам, артынан айтпайм. Так, каяка коюп койсом экен сиздерге, чтобы видно было. Сейчас пресс будем качать. Эжемдин аты Замира. Эжекем үй бүлөлүү. Байкем бар. Байкем дагы үй бүлөлүү. Айзада эжеке сизге негативдер жазат го. Ошого жазгандардын баары көрө албастын дагы. Туурабы эчкимге не обращайте внимания дейт. Биз баары бир адамбыз. Көңүл бурабыз. Жок, мен негативге көңүл бурбайм, мен терминатормун дегендер жок. Ошол себептерден мен ойлойм, адам баласы баары жүрөк ала берет депчи. Көкме карьераңды урдум, семьяңды биринчи орунга кой. Карьера сага бала болуп бербейт, эр болуп бербейт. Сага ток, не дейт, ток ме, ошон үчүн да таластыкта мактанчак дейт. Романова Русана дейт. Вы, наверное, семейный человек, да? Семьяңыз менен бактылуу болуңуз. Я рада, что вы нашли своего второго человека, да? Потому что кому-то дается 18 лет, кому-то дается 25, кому-то 30 лет, кому-то 40 лет дается. Поэтому я пока еще не нашла того единственного. Поэтому я буду ждать до последнего.
Анан мен жөн эле күйөөгө тийиш керек деп тийип ала турган кыздардан эмесмин. Жүрөк менен сүйүп, урматтап, сыйлап, бири-бирибизди түшүнгөн адам болсо, үй бүлө курганга даярбыз. Ошол себептерден балдарыңыз менен бактылуу болуңуз. Мен ойлойм, эгер сиз бактылуу болгонуңузда бирөөнүн прямой эфирине кирип алып, ушинтип тоок ме деп сиз бирөөнүн оюн калчаганга эч кандай мүмкүнчүлүгүңүз болбойт эле. Сизге кичине бактылуулук жетишпейт окшойт. Ошол себептерден мен сизге бактылуулук каалайт элем. Бирөө жөнүндө негатив жазып, аны хейт эткенче сиздин жашооңузда бактылуулук көп болсун, жаман сөз айтканга аз убакыт болсун. Ошол нерсени сизге каалайт элем. Кудай сакта, ошентип жазабы дейт. Ооба, жазды. Кредити көп окшойт жаман сүйлөгөндөрдүн дейт. Кредитиңиздерди тезирээк төлөп алыңыздар анда. Бул кызды алган эркек шордуу дейт. Шордуу эмес, бактылуу. Мен күйөөмдү жолдошумду буйрса, эң бактылуу кылганга аракет кылам. Сиздин көзүңүз ачык окшойт, аябай алдын ала билет окшойсуз. Ким бактылуу кыларын, ким бактылуу кылбаарын, Сизди аябай жакшы көрөм дейт. Чоң рахмат. Өзүңөрдү азыраак көрсөткүлө, Аллахтан коркула, кечке реклама кылып көрүнө бербейди. Дагы жазып атат, лох талтайбай жоголчу ушунча адамды карап талтайбай дейт. Кудайым, бактылуу болуңуз, бактылуу болуңуз. Так, молодец, күйөөңүн санын көбөйткүчө. Ооба, албетте, күйөөнүн санын көбөйткүчө жүрөк сүйгөн, өзүң тапкан инсаныңды тапканда бир турмуш куруш керек. Негативдүү сөздөр көңүл бурба дейт. Кудайым буйруса. Достор, баарыңыздарга чоң рахмат. Аллахым ар бирибизге ден соолук берсин. Аллахым ар бирибизге ыйман берсин. Жүрөгүбүздө бир гана ыйман, оозубуздан жакшы сөз чыксын. Мен өзүмө каалаган нерселердин баарын сизге каалайм. Менин подписчигим болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Хоть это может быть негативный комментарий, хоть это может быть негативным в русле, но все равно баарыңарды жакшы көрөм. Баарыңарга рахмат. Көрүшкөнчө.